Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin Mustafa sallallahu ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу Ханафи дини уюмунун жыйынына келген коноктор, Аллах Таалам баарыңыздардын ошол алтындан кымбат болгон убактыңыздарды арнап шилтеп келген кадамыңыздарга ушул асыл мазхабтын ээсинин атынан ачылган дини Ханафи дини уюмунун жыйынына кош келипсиздер деймин. Ушул жыйынды жетектеп турган устазыбыз Молдана Тамлага атайын ушул мазхаб Нух алейхисаламдын кемеси чөккөн, Нух алейхисаламдын заманында элдер ушундай бир топон суунун астына калгандай бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар мазхабсыздыктан, бидаттын суусунун астында калып жаткан учурда Нух алейхисаламдын кемеси сыяктуу кылып атайын ушул мазхабты, ушу элди куткарып калалык деген бир жакшы маанайлы максатта уюштуруп мына ушу күнгө чейин келдик. Аллах субхана таала устазыбыздан көптөгөн ыраазы болуп иштерине ийгилик, өмүрлөрүн узун кылган болсун. Албетте устазыбыз бул эле жерде эмес, Тажикстанда дагы расмий болбосо дагы атайын ошол жерде канча деген Тажикстандагы менмен деген бүгүнкү күндө аты ушундай бир атактуу болгон аалымдарды, казыларды ошол жерде тарбиялап окуткан. Андан сырткары бул жерде Кыргызстанда менмен деп баш көтөрүп устаз болуп жүргөн устаздардын да устазы болот. Ошол сабак берип устаз болуп жүргөндөрдүн катарында мисал келтирип кете турган болсок, Абдушукур Дамала, же болбосо Садыкас Дамала, же Чубак Дамалар баардыгы ушул устазыбыздын шакирттери болот катардагы. Мына алыстан атап өтүп келген Халил Дамалага да чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Бул киши ашыктарды, Аллахка ашык болгон адамдардын сүйүүсүнү жүрөгүнө катып, кайсы жерде Алланын ашыгы бар экен деп дайым аңдып, билсе, кабары жетсе ошол жерге жетип барып зыярат кылып, алардын батасы менен дүйнө ахиреттик пайдаларды алып келип жүрөт. Сизге да рахмат, чоң Кара Балтадан келип, ушинтип жыйыныбызга катышып, жакшы сөздөрүңүздү айтып отурасыз. Нурлуу болуп жыйыныбыздын көркүн ачкан устазыбыз Ашым Дамалага дагы ыраазычылык билдиребиз. Бул киши сайдын учурунда Кыргызстанда бул кишиден өтөр фикх илимини элге арам адалды ажыратып берген, дурус эмес, же болбосо сооп күнөөнү так ажыратып берген Дамала болгон эмес. Мына устазыбыз Молла Хашим Дамаланын аты көп жерде айтылбаса дагы элдин көбү билет. Ошол эле чубак ажылар, ошол эле максат ажылар баардыгы ушул кишинин алдында партада отуруп сабак алган. Бул устазыбыз дагы кош келиңиз дейбиз мажлисибизге. Ошондой эле арабызда биз тааныган, тааныбаган сыйлуу конокторубуз бар. Алла Таалам баарыңыздардын кадамыңыздарга сооктоп жазган болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бүгүнкү отурган айыбыз Ражаб айында туш келип калыптыр. Бул өтө бир касиеттүү, маанилүү айлардын бири. Аллахка жаккан ай. Аллах субхана таала бул айды өзүнө таандык кылып, бул менин айым деген, анткени баардык айларды Алла Тааланын алдына барып, эсеп кысап берип, отчет берген учурда пенделеринди кандай абалда таштап келдиң десе, алардын кылмыштарын айтып ушактаган экен. Бул Ражаб айынан сураса, ой эч нерсесин укпадым, бир жаман нерсе укпадым деп Аллахка айтып барат экен. Ошондуктан Алла субхана таала бул айды өзгөчө жакшы көрүп, өзүнө таандык кылып, башка пайгамбарларга бербеген өзгөчө бир касиетти биздин Хабибиз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга насип этип, Меражды ушул айга туш кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушул айда Меражга чыкты. Мына Кудайым буйруса 12 апрель, 13 апрелге караган Ражаб айынын 27-си болот, Мераж кечеси болот. Бул Мераж кечесинде кылына турган кичине бир ибадаттар бар. 2 рекет намаз окуйбуз. Фатихадан кийин 11 жолу кул-Хуллахты окуйбуз. Окугандан кийин жараткандан эмнени сурасаңыз, Аллах субхана тааlanын берерин айткан. Жана башка адамдардын жүрөктөрү ыймандан, ыхластан алсырап турган учурда
Құдай Таалам ошол ибадатты кылган инсандын жүрөгүнө тирик жана жандуу кылат экен. Ыкласын дагы ошондой жандуу кылат экен. Аллах субханаху таала ушул айдын фазилетинен баарыбызга насип эткен болсун. Мына Субан деген сахаба айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу бара жатсак, бир кабырдын жанынан өтүп калдык. Пайгамбар саллаллаху ошол жерде төгүлүп, шоноктоп ыйлай баштады. Мен сурадым, "Я Аллахтын элчиси, аябай ыйладыңыз го" десе, "Кабырдагы адамдар катуу азапталып жатат" деди. Мен ушуга дуа кылдым ыйлап. Ушул азапты жеңилдетсе экен деп. Аттин ушулар Ражаб айына жетип, бүт күн орозо кармап калганда, күндүзү орозо тутуп, түнү менен намаз окуп калганда, бул азабы кабырдан кутулуп калат эле деди. Ошондо Субан сурады, "Я Аллахтын элчиси, Ражаб айында бир эле күн орозо кармап, бир эле кече ибадат кылып койсо, кабыр азабын жоюп салабы, токтотуп салабы" деди. "Ооба" деди. "Андан сырткары бир жылдык катарынан күндүзү калтырбастан айларды толук орозо кармаганын соолуп берилгени менен биргеликте түнү менен таң аткача ибадат кылганын соолуп берилет" деди. Мына Ми'раж кечеси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 7-чи кабаттан өтүп Сидратул Мунтахага баргандан кийин Хижабул Акбар эң чоң тосук бар. Ошол тосукка келгенде бир периште эшикти ачты, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кирди. Ошол жерде өтө бир улуг периштелерди көрдү. Шундай бир нурдан болгон периштелер. Алардын баштарында тажысы бар. Ал тажынын чоңдук көлөмүнө айтат Ибн Аббас разияллаху анху 9 чыканагы дейт. 9 зира. 9 чыканак болчу дейт. Андан кийин ал чыканакты мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан сурасам, ал Жабраил алейхиссаламдын чыканагынан болчу дейт. Жабраил алейхиссалам эки канатын ачканда чыгыш менен батышты эйин деген эле. Мына ошондой чыканактан 9 эсе чоң эле дейт. Демек бул дүйнөдөн 2 барабар, 3 барабар чоң экен башындагы тажысы ошол периштелердин. Ошол периштелер тынбай Кудай Таалага жалбарып, Аятал Курсуну окуйт дейт биринин аркасынан бири. Аятал Курсуну калтырбайт. Сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи сурады. Бул Аятал Курсуну бири да калтырбай окуп жатат. Качандан бери окуп жатат дегенде, буларды Аллах Таалам арштын нурунан жараткан кезде ушул аятты өзүнө салган, силердин тапшырмалар ушул, кыямат күнү чейин ушул аятты окуйсуңар деп өзүнө салган, кыямат күнү чейин ушул Аятал Курсуну окуйт деди. Мына Жабраил алейхиссаламдан сурады, Аятал Курсунун сообу кандай деди. Эгер Аллах Таалам буларга Аятал Курсуну өзүнө салган болсо деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, Аллах субханаху таала жер шарын жаратканда топтой титиреп, секирип, кыймылдап турган. Жерди токтотуш үчүн, тындырыш үчүн 70 миң периштени түшүрдү. 70 миң периште жанагы топту баса калды. 70 миң периштени чачып салды жанагы жер. Кичинекей жер. Мына ошол кезде Аллах Таалам дагы 70 миң периштени жөнөттү. Ал 70 миң периште да келип, чогуу кармашты тиги 70 миң менен кошо. Анда дагы жер токтободу. Дагы 70 миң. Ошентип 4 жолу 70 миң периште келди, жер токтобой койду. Ошондо Аллах субханаху таалага периштелер алсыздыгынан сажда кылып жараткандан күч кубат сураганда, Аллах Таалам Аятал Курсуну жазып жердин үстүнө коюп койгула деди. Жабраил алейхиссалам Аятал Курсуну жазып жердин үстүнө койгондо жер тынды, кыямат күнгө чейин титиребей турган, секирбей турган болду. Ал эле эмес, Жабраил, Мухаммад түндөсү ай чыкпай койгон кезде Аллах субханаху таала 70 миң периштени барды дагы 70 миң периште чынжыр менен айды сүйлөдү. Түнү чыкпай койду. Ошентип 4 ирет 70 миң периште келип, айды сүйлөй албай койгондо, ага да Аятал Курсуну жазганда, ай өзү чуркап кыямат күнгө чейин кирип чыга турган вазифасын аткара турган болду. Андан сырткары күн дагы ушул маселеге келип, Аятал Курсунун берекети менен чыгып турат. Энди кимде ким Аятал Курсуну окуган болсо, бир эле жолу окуган болсо, ошо күн тийген нерселер, же айдын жарыгы жеткен нерселердин эсебинчелик Кудай Таалам ага соопторду берет дейт. Жана ошол Аятал Курсуну окуп жаткан периштелердин сообу дагы ага ыйгарылат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол себептен намаздын артында Аятал Курсуну окушулукту сүннөт кылды. Жана айтты, кимде ким намаздан кийин, фарздан кийин, ошо намаз бүткөндөн кийин Аятал Курсуну окуй турган болсо, деңиз көбүгүнчөлүк күнөөлөрү көп болсо дагы Кудай Таалам анын күнөөсүнү жок кылат, жоюп салат деди. Мына ушул Аятал Курсунун ушундай берекети менен Аллах субханаху таала ааламды сактап турат экен, урматтуу жамаат.
Мына ушул Ме'раж кечесинде Аллах субханаху ва тааля пайгамбар саллаллаху көп нерселерди көрсөткөндө айтты: "Эй Жабраил, мен ошол Маккадан Байтул Мукаддаска келгенге чейин ажайып нерселерди эсепсиз көрдүм. Андан сырткары Ме'раж деген бул шарт экен. 100 тепкичи бар шарты. Ар бир тепкичинде ажайып нерселерди көрдүм. Андан кийин 7 кабат асманга чыктым. Ар бир кабатында эсепсиз ажайып нерселерди көрдүм. Энди Сидратул Мунтахада андан да көп эсепсиз нерселерди көрдүм. Энди ушунча көп нерселерди көрдүм дегенде сен айтты, сен энди мындай айтканда көз ачып жумган убактынчалык аралыкта сен ушул нерселерди көрүп отурасың. Эгерде бир күн же 2 күн калып кете турган болсоң, аябай ажайып нерселерди көрө бересиң деди. Аллах субханаху ва тааля ушул кеченин, ушул Ражаб айынын соопторунан жалпыбызга насип эткен болсун жараткан. Андан сырткары, урматтуу жамаат, ушул асыл мазхаб имам Абу Ханифа рахматуллах бул имамдардын улугу деп аталып калган себеби дагы бир тарабынан жаш жагынан туура келет экен. Бардык имамдарга аксакал болот экен, устаз да болот. Имам Маликти окуткан, имам Малик Шафии рахматуллахти окуткан, имам Шафии рахматуллах Ахмад Хамбалиге сабак берген. 3 мазхабтын устазы болот. Ошон үчүн 3 мазхабтын имамдары ошол Абу Ханифа рахматуллахке бир добушта эч кандай карама каршылыксыз Имамул А'зам деген намды ыйгарышкан. Улуу имам деп. Улуу жолбашчы деп. Кудай Таала бизди ушул мазхабтын тутунуучулары кылгандан көп биз сыймыктанышыбыз керек. Имам Абу Ханифа рахматуллахти ээрчигендер үммөттүн тең жарымынан көбү дейт. Кыямат күнгө чейин Аллах субханаху ва тааля ушул сапты чоң сак саламат кармап турат экен. Кимде ким бул мазхабта болгон болсо, албетте ал адам диндин, исламдын эрежесин, тартибин сактаган болот. Мазхабсыз жашаш, эрежесиз, тартипсиз башаламан жашаш деген сөз экен, урматтуу жамаат. Аллах субханаху ва тааля бардыгыбызды ушул ыйык имам Абу Ханифа рахматуллахи мазхабы бекем кармашлыкты жалпыбызга насип эткен болсун. Сиздер дагы алтындай кымбат болгон убактыңыздарды ушул асыл мазхабтын ээси болгон имам Абу Ханифа рахматуллахи атынан ачылган дини уюмдарга келгениңиздер үчүн Кудай Тааланын соопторду жазып, ийгиликтерди жазып, даражаттарды насип эткен болсун. Ва ахир дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.